Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетин мындан 20 жыл тагыраагы 2004 жылы окуун аяктаган бүтүрүүчүлөрдүн демилгеси менен Dimedus Plus көп профилдүү виртуалдык клиника ачылар алдында турат. Бул клиникада бардык заман талабына ылайык жабдуулар бар. Эң кызыгы достор, бул Dimedus аркылуу студент окууда, көчөдө, жада калса үйдө кадимки эле уюлдук телефон аркылуу виртуалдык бейтаптардын дартын аныктоого мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ректор баштаган структура жетекчилердин жана бүтүрүүчүлөрдүн катышуусунда ачылды. Бүтүрүүчүлөрдүн атынан медицинага керектелүүчү шаймандар алынып берилди. Азыркы университеттин медицина факультетинин материалдык техникалык базасы эң мыкты, бирок биз мындан ары да студенттерге жеңил болсун деп Dimedus борборуна өзүбүздүн салымыбызды кошуп, планшеттерди алып бердик. Алда болсо ошол студенттерге окуганга жардам берсе, ошолордун тажрыйбасын арттырса деген максатта. Кечеде окуу жай башчысы Кудайберди Кочобековго Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин атынан медицина тармагына кошкон салымы үчүн ыраазычылык баракча тапшырылды. Ишибизге колдоо көрсөткөнүңүз үчүн ыраазычылык кат. Бул Бейшиналиев Алыкадыр Саирдинович сизге Dimedus виртуалдык чөйрөдөгү байланыш, диагностика жана дарылоону практикалоо үчүн дүйнөдөгү биринчи мультидисциплинардык виртуалдык университет клиникасы. 20дан ашык адистиктер боюнча амбулаториялык жана стационардык шарттарда диагностика жана дарылоо үчүн терапия, кардиология, неврология, эндокринология жана жаш балдардын оорулары боюнча 200дөн ашык сценарийлерди камтыйт. Очки бизде экранда көрүнүп атат. Ал жакта 200дөн ашык сценарийлер болот. Биздин студенттерибиз бир убакта интерактивдүү доска менен, планшеттер менен көрүп байкашса болот. Анда ошол сурамжылоо жүргүзүп, динамикасын көрүп, оорулуулардын диагноз коюп, ушундайга мүмкүнчүлүктөр бар. Ачылыштын жүрүшүндө факультеттин дарылоо иши жана стоматология адистигинин бүтүрүүчүлөрү окутуучулар менен жолукту. Мында окуу жай менен алдыда кызматташуулар бекемделип, дарыгерлер тарабынан медицина факультетине ар тараптан колдоолор болору айтылды. Бүтүрүүчүлөр ага эжекелерине ыраазычылык сөздөрүн айтып, студенттик өткөн күндөрүн эскеришти. Ушул жакта эмгектенген окутуучулар жамааты бизге ушунчалык өзүнүн билимини чын жүрөктөн берген. Ошол мезгилдечи биздин курстан, мен азыр сыймыктануу менен айтам да, биздин курстан бир гана биздин мамлекетте, Кыргызстанда гана эмес, бүт дүйнө жүзүндө өзүнүн ушул кесиби боюнча эмгектенишет да, дарыгер болушуп. Бүгүнкү күндө факультеттин материалдык техникалык жактан камсыз болушу мамлекеттик стандартка жооп берет. Учурда кафедраларда мультимедиалык проекторлор, телевизорлор, кадоскоптор, диаскоптор, видеокамералар жана видеорегистраторлор колдонулат. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.